Жалал-Абад шаары ушуга чейин облустук деңгээлдеги шаар болуп келди. Муну жакшы билесиздер. Эми Манас шаары Кудай кааласа жакын кордодо республикалык деңгээлдеги шаарга чыгат. Мындан ары мамлекетибизде 3 шаар болот. Бишкек шаары, Ош шаары жана Манас шаары бул республикалык маанидеги шаар болуп аталат. Мына көрдүңөрбү? Эми биз Кудай буйрса биздин шаарыбызга бир эле Жалал-Абадтыктар эмес, Кыргызстаныбыздын бардык 4 бурчунан келген адамдар келип жашап, ушул жерде өнүп өсүп, шаарыбыз гүлдөп, шаарыбыздын жанагы саны өсүп, муну өзүңүз деле көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө эң көп акыркы маалдарда саны өскөн шаар бул Жалал-Абад шаары болуп атат. Адамдардын саны өскөн. Себеби адамдар көрүп атат. Бул жерде инфраструктура жакшырып атат. Адамдарга ыңгайлуу жашоо тиричиликтин түзүлүп атат. Мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Иш орундары камсыз болуп атат. Ошондой маселелер чечиле баштады. Мындан ары алар дагы бир нече эсе көбүрөөк чечилет.